Биримдик жумушчу күчүнүн эркин кыймылын камсыздоону көздөйт. Бул бешилдиктин аймагында иштеп жүргөн мекендештер үчүн абдан маанилүү. Эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктар Россияда жана Казакстанда көп. Президент ЕАЭП мамлекеттеринде иштеген атуулдар жеңилдетилген шарттарга ээ болушу керектигин билдирди. Современные технологии позволяют. Заманбап технологиялар жарандарыбыздын жумушка орношкон учурда талап кылынган административдик жол жоболордон өтүүсүн кыйла жөнөкөйлөштүрүүгө мүмкүндүк берет. Жарандарга башка өлкөдө ишке орношуу үчүн зарыл болгон иш аракеттерди электрондук форматта, анын ичинде жарандык болгон өлкөдө болуп жашоо мүмкүнчүлүгүн берүү зарыл. Биринчи кадам катары Россия Федерациясында болуу үчүн кеткен жумушчунун өз өлкөсүндө өткөн медициналык текшерүүлөрүнүн жыйынтыгын ковидсиз саякаттайм тиркемесине окшоштуруп таануу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгуу сунушталууда. Предлагается проработать возможность. Товарлардын эркин кыймылына келсек, биримдик ичинде соода жүгүртүү жакшырууда, бирок тоскоолдуктар бар. Аларды жоюп, тоскоолдуксуз рынок түзүү зарылдыгын Касым-Жомарт Токаев белгиледи. Формирование единого. Бирдиктүү, чыныгы тоскоолдуксуз рынокту калыптандыруу жана товарлардын үчүнчү өлкөгө тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыздоо. Бул максаттарга жетүү өкмөттөрдүн жана Евразиялык экономикалык комиссиянын ишинин негизги багыты болууга тийиш деп эсептейм. Биздин экспортерлорубуздун товарларын сатуу рыногун кеңейтүү үчүн биргелешип аракеттенүү маанилүү. Бешилдик энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого, санарип трансформациясына, транспорттук инфраструктураны жакшыртууга көңүл бурду. Ошондой эле өз ара сооданы арттыруу тууралуу айтылды. Ошондой эле ЕАЭП мамлекеттеринин башчылары биримдикке кирбеген үчүнчү өлкөлөр менен соода сатыкты жакшыртуу тууралуу кеп козгоду. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынынын соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Алардын негизгилеринин бири Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өнөр жай тармагындагы биргелешкен кызматташуу долбоорлорун ишке ашырууда финансылык көмөк көрсөтүү тууралуу документ. Бирдиктүү кооперациялык келишимдер боюнча ушу негизги келишимге кол өзгөртүүлөр киргизилди. Азыр эгерде эки өлкө кандайдыр бир ушу өнөр жай тармагында bir dolboordu işlep çıksa, bank, finans, kreditik mekemelerden kredit alsa, oşonun payızın bir çoğun bölügün şu Evraziyalık ekonomikalık birikmenin bücretinden karşılap verilinedi. Өнөр жай тармактарында биргелешкен кооперациялык долбоорлорду ишке ашыруу ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын эксперттер белгилейт. Кайсы тармактарда Кыргызстан күчтүүрөөк, мына ошол тармактарда алектенген биздин бизнес мындан мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланса болот да өнүгүүгө. Мисалы Кыргызстанда тигүү тармагы, ошо кийим тигүү, текстиль тармагы чоң потенциалы бар да, ошо Россияны жалпы Евразия мамлекеттерин камсыздоого. Буга катар лидерлер ЕАЭПтин эл аралык ишмердүүлүгү, интеграцияны өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары, ЕЭКтин иштөө регламентине өзгөртүүлөрдү киргизүү өңдүү чечимдерди кабыл алды. ЖЭК отурумуна катарлаш 2-чи Евразиялык экономикалык форум өтүп, анда бизнес чөйрө товар жүгүртүүдөгү тоскоолдуктарды кызуу талкуулады. Ишкерлердин кызыкчылыктары ЕАЭПтин интеграциялык кызматташтыгынын негизи экени белгиленди. Абдан чоң суроо бул финансылык рынок. Ушул жерде кандай болуп атабыз? Биздин улуттук валютанын негизинде товарлардын сатуу алуу боюнча мындай бир жакшы статистикалык данылар бар. Бирок ошол эле убакытта буну жакшыраак дагы бир түшүнүктүү, жакшы деңгээлде ушуну алып баруу боюнча дагы туура эрежелерди түзүп, анан колдоо коюу боюнча ушул маселени дагы талкуулап жакшы суроолор болгон. IT-технология, жасалма интеллект, бажы, энергетикалык коопсуздук, үчүнчү өлкөлөр менен соода сатыкты жакшыртуу форумда талкууланды. Анын пленардык жыйынына Садыр Жапаров катышып, ишкерлердин кызыкчылыктарын колдоо үчүн биримдикте бизнес акыйкатчы институтун түзүү туура болоорун белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Москва шаары.